Assalamu alaikum урматтуу Эреже Плюс программасынын көрөрмандары, Ынтымак телеканалында кайрадан Эреже Плюс программасы. Барыбыз биргеликте жол эрежесин бузган айдоочулардан жол белгилерин сураганбыз. Мына ушуну биргеликте көрөлү. Ага, саламатсызбы? Мен атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан келиңиз ага. Документиңизди текшергенге мен сизге мондай жол белгилерин көргөзүп турайм. Макулсузбу ага? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул ошо аэропорттун жолундагы жол белгилери да. Эмне деген ошол жакыныраак айтканда, тагыраак айтканда? Аэропортко жакындаштым. Самолет. Эмне экен? Эми ошо самолет келе атат. Ошо аэропортко жакындаштың деген белги да эми. Канча жылдык стажыңыз бар ага, айдоочулук боюнча? 5 жыл. 5 жыл. Окуп алдыңыз беле, ачыгын айтып бериңиз. Эми окуп алган эмесмин, эми ачыгын айткан. Ачыгын айтыңыз, а? Ачыгын айтканыңыз үчүн мен сизге жардам берем ага. Бул самолет билбейт да. Эң туура айттыңыз, таксыр. Бул самолет жапыз учат деген белги. Жерге жакын учат деген белги экен, а? Эстеп калдыңызбы? Болчу ага. Бул ошо знактар да. Кандай знактар? 10, 15, 20. 20дан баштап 10га чейин акырындыкта айда деген. Жок ага, 15те айда деген знак жок да бизде. 10да айда деген знак жок. Эми бул ошо мындай жеңил эле. Шаарга келгенде машинаны көбүнчө кайсы жерлерге токтотосуз? Парковкаларга токтотобуз да. Ошондо эмне экен бул ага? Парковкага жакын. Акча төлөнүүчү парковка экен, а? Эгерде ушундай знак көргөн болсоңуз, 10 же 15 же 20 көргөн болсоңуз, акча төлөнүүчү. Знактар жок да эми бизде. Же барбы? Парковкаларда бар. Документтериңиз текшергенге мен сизге мындай жол белгилерин көргөзүп турайм. Макулсузбу ага? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Главный дорога. Главный дорога азамат. Бул Запрещен главный дорога. бүттү деген, а? Бүттү деген, а? Бул Кургой дегенсиз, а? Булчу? Уступите дорога. Азамат сага билет экенсиз, а? Каракен. Бул канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 32 yıl oldu. 32 жыл болду. О, сон экен. Келиңиз, бул Самолет uçkan değil mi? Кандай дедиңиз? Самолет кандай учат? Нижний самолет. Жапыз учат да, жерге жакын учат тура эле. Bu Steyankalarda 10 metre 15 metre. Келиңиз, бул кандай жол белгиси ага? Самолет. Самолет ага. Аэропорт жакка бир ошол жерге коюла турган знак да. Канча жылдык стажыңыз бар? Эми биздики анчалык эмес. Канча? 10 жыл. Праваны алып коюлган, бирок Россиядан келип, башка жерден келип, эми минип атат. Россияда жүрсөңүз билет болушуңуз керек. Бул эмне экен? Машина минбестен да бу жерде, жумушта машина минбестен. Бул Кайсы? самолет эмне экен бул жерде? Самолетный знак. Учабы кандай бир? Жапыз учат, а? Жерге жакын учат деген белги экен. Булчу? Бул ошо 15-20 неме жүрүш керек да. Жок, 15 деген скорость жок да бизде. Жок, баягы остановканыкы болуш керек. Остановка, кандай остановка? Адам тура турган да. Ошондо остановкалар кандай болуп калат ошондо? Остановкага ошондо бир 20 метр нар жак. Жок. Эгерде андай боло турган болсо, эскертүүчү белгилер менен коюлат, а? Бул азыр башкача болду. Мында билбейм. Бул деген акы төлөнүүчү платный парковкалар экен. Кичине жардамдашып койгон. Кичине жардамдашам. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 8 жыл. 8 жыл. Кайсы жерде окудуңуз? Аксыда. Аксыда окудуңузбу? Окуп алдыңызбы же? Окуп алгам Д, меники категория бүт бар. Бүт бар, сатып алган эмес. Жок. Азамат, келиңиз. Анда муну билет болушуңуз керек. Şu biraz unutуп аттым да, түндө жол жүрүп келдим. Жол жүрүп келдиңиз, Шамал. Шамал, Эмне экен бул? Шамал экен. Капталдан соккон шамал дегенде түшүндүрөт, а? Эстеп калдыңыз, а? Мейли, азыр кайтабыз. Бул чага. Бул ёлка го? Ёлка. Ну, стол ага, скамейка, отургуч. Ошондо эмне экен бул? Баг экен да.
Бул көк менен белгиленгендерди билесиз ага, негизи кандай белгилер? Кошумча маалымат берүүчү белгилер, Кошумча маалымат. Ошондо бул эмне экен ага? Бул жерде эмне бар экен? Кийинкисин ача берчи. Мен жашоомдо көрбөгөн знактарды көрсөтүп коюп атам да сен. Бул Камералар мененчи. Ага, бул жерде эс алуучу жай деген экен. Жакшыбы? Мен атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан мүмкүн болсо жаап тура алдым аны. Ага, келиңиз, документтериңизди текшергенге чейин мен сизге мондай жол белгилерин көргөзүп турайын, макулсузбу? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Самолет аэропортта коюла турган белги. Аэропортко коюла турган белги. Ошондо эмнени түшүндүрөт бул? Самолет. Самолет. Этият болду. Эми кызыл запрещенный нерсе. Бул азыр кандай белги ошондо? Запрещенный. Запрещенный белги. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Аз эле. Канча? Эми аз эле. 5 жыл, 6 жыл, 8, 9. 1 жыл. 1 жыл. 1 жыл. Окуп алгансыздар негизи, же сатып алдыңызбы? Окуп алгам. Анда мындай кылалы. Мен сизге айтып коеюн, бул деген самолет жапыз учат деген экен. Жапыз деген сөз түшүнөсүзбү? Жерге жакын учат деген белги экен. Эскертүүчү белги, 3 бурчтук, бул эскертүүчү белги. Эстеп калдыңызбы? Булчу? Скорость эмес. Мынасы. Скорость белгилери да. Эмне деген ошондо? Эмне түшүндүрөт? 10-15 20 жүр. Булчу? Кандай алып жүрөсүз? Шамалдуу жерде коюла турган. Капталдан соккон шамал дейт, а? Мейли, буга кайтып келебиз азыр. Билагын сурай берейин. Бул Эми бул Токойдо коюла турган нерсе, таарча. Ошондо эмне экен бул жер? Не экен? Природа болсо керек да. Туура эле эс алуучу жай. Бул светофордун Жок, жакшылап байкаңыз. Мындай кылайынчы. Алысыраак кармайынчы, жакындан башкача көрүнүп атат окшойт. билбейт экен алчу. Бул деген ага капталдан соккон шамал дегендин белгиси экен. Капталдан соккон. Ооба, эскертүүчү белги, а? Эстеп калдыңызбы? Бул чага. Эми бат Токойдун эмеси да. Эмне экен ошо Токойдун эмесинде? Токойдун эмесинде эми дарак жыгылып калышы мүмкүн. Акырында безопасность. Жок. Жакшылап байкаңыз. Эмнени көрүп атат? Сүрөттөгүнү эле айтсаңыз жобу даяр. Эми сүрөттөгү ошо Токойдо эми. Чарчаганда кайсы жерге барып отурабыз ага? Ошо. Эме да? Чекерака да эми. Ошо Токойдун Чекерака дең. Эс алуучу жай ага. Ушул знакты көргөндө ошол жерде болот да. Ооба, эс алуучу жай бар деген белги экен, бул Бул чага. Bu yerde только yengil машина жүрүш керек да. Жок, кара менен болуп турат да, бүт бары. Мүмкүн эмес. Тыюу салынчу зоналардын бүтүшү деген да. Мүмкүн эмес ага. Бүтүшү деген. Түгөгөн жер. Зоналардын бүтүшү деген, а? Бул Bu 70 tonnadan aşağı mümkün emez, запрещен. Муна. Bu tünel ha. Туннелди жакшы билет экенсиз. Бул чага. Bu yol belgileri 10'ga, to'g'riga yaqa keladi. Barakалды. Азамат. Бир аз эсиңизден чыгарып кетипсиз ага. Бирок кайра башынан эске салып, окуп, анан өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ар дайым коопсуздук курун таап жүрүңүз, макулбу? Кулкул ака, молодец. Көп билет экенсиз. Мына сизге эскертүү. Коопсуздук курун таап жүрүңүз. Болду экен, мына тичпек бол. Эскертүүчү белгилер. Велосипед жолу менен кесилишүү. Көп нуктуу темир жол. Шлагбаум коюлбаган темир жол аркылуу өткөлдү белгилөө. Эки тараптуу кыймыл. Жолдун каршы кыймылы башталган участкасы.
Программабыздын алкагындагы пайдалуу кеңештердин бири бул албетте биздин мугалимдердин кеңеши. Азыр баарыбыз биргеликте мына шуну көрөлү. Урматтуу айдоочулар, бүгүнкү биздин өтө турган жол белгилери боюнча өтө турган темабыз бар. Себеби ушул 7-чи группадан бизге сиздерге кошумча маалымат берүүчү жол белгилерди кошуп өткөнгө аракеттенебиз. Караңыздар, 1.15 деген белги бул 3 бурчтук болгон менен бул 1-чи группага кирип кетет. Себеби бул эскертүүчү жол белгилери. Алдыңарда жол, тайгак жол башталат деп. Ушул белгини биз ала турган болсок, шаардын ичинде бул белгилер 50ден 100 метр алыста коюлат. Айдоочунун алдынан айткан 50 же 100 метр деген жол тайгак башталат деп. Шаардын сыртында, айылдын сыртында бул белгилер 150ден 300 метр алыста коюлат. Эмне себептен мындай коюлуп атат? Себеби биз шаардын ичинде ылдамдыктарга, айылдын ичинде ылдамдыктарга чектөө киргизип койгон, шаардын сыртында чектөөлөргө жок, ошон үчүн ылдамдык жогору болгон үчүн ошол жол белгисин алыска койгону. 7-чи группага жетип келдик. Мына карасаңыздар, 1-чи группа эскерткенден кийин 7-чи группа сиздерге кошумча маалымат берет. Табличка түрүндө. Карасаңыздар, эки жагына стрелка коюлган, бирок ортосу менен 500 метр деп жазып койдум. Тайгак жолдун узундугу деп атат 500 метр деп сиздерге кошумча маалымат берип коет. Бирок табличка түрүндө берип коюп аткан. Тайгак жолдун узундугу 500 метр. 3.24 деген белгиңиз бар. Бул максималдык ылдамдык. Сиздердин эң жогорку ылдамдыгыңар 20 жогору жүргөнгө тыюу салып коюлат. Ушул белгини көргөндөн кийин сиздер саатына 20 км жогору жүргөнгө тыюу салып коюп, себеби силер тайгак жолго кирип келдиңиздер. 3.1 белгиси киргенге гана тыюу салып койду, бирок көчөнүн аркы баштан киргенге уруксат берилет. Мисалы үчүн биз ала турган болсок, 3.1 белгиси коюлгандан кийин бул жактан келген транспорт каражаттары киргенге жана бул жактан келип киргенге жана туурадан келип киргенге тыюу салып коюучу жол белгилери. Бирок кесилиштин көчөнүн аркы башынан киргенге бизге уруксат бериле берет. Бул жактанчы киргенге уруксат бериле берет. Эми караңыздар, бул жерде 3.1 белгисин мен чийип көрсөттүм, киргенге тыюу салып коюлат. Эми караңыздар, эми 7-чи группадан кошумча маалымат бергени киргенге деп атат. Сиздердин кошумча маалымат берүү киргенге таңкы саат 8ден кечки 19:00 чейин киргенге тыюу салып коюлат. 19-дан кийин таңкы саат 8ге чейин кирсеңиздер болот, сиздерге кошумча маалымат берип коюп аткан жери. Эми биз бул жака кайта турган болсок, мына шу белгилерди карап турган болсок, суроо туулуп калышы мүмкүн. Кай жактан кирсе болот, кимдер кирсе болот деп. Бул жерге киргенин биринчи скорый кирген акысы бар. Эмне себептен? Себеби ал жерде бирөөнү өлүмдөн алып калыш үчүн, транспортировка кылыш үчүн болушу мүмкүн. Скорый помощь кириш үчүн, бул көчөгө кириш үчүн сөзсүз мигалкасын иштетиш керек. Андан кийин фарыны жагыш керек, и звуковой сигнал менен кирген акысы бар. Экинчи, ошондой эле бизде пожарныйыбыз бар, пожарный өрт өчүрүүчүлөр деп коебуз. Ал деле мигалкасын жагып, фарыны күйгүзүп, звуковой сигнал менен кирген акысы бар. Үчүнчүдөн анан бул жерде госавтоинспекция ГАИ деп коелук, бул МЧС менен кашо бир деле болуп атат. Булардын да ошо мигалкасын жандырып, звуковой сигнал и фарын жандырып кирген акысы бар. Төртүнчү, бизде коомдук транспорт каражаттары бар. Бул коомдук транспорт каражаттары кадимкиле биздин автобус, микроавтобустар, троллейбустар кирген акысы бар. Эгер алардын схемасы ушул көчөгө жайлашкан болсо, берилген болсо, значит төртүнчү бизде автобустар, маршруттар, схема маршруту болсо кирген акысы бар. И бешинчи бизде инвалидтерибиз бар. Инвалидтерибиз биринчи жана экинчи топтогу инвалидтерибиз бар. Себеби бул инвалидтер кириш үчүн инвалиддин алдыңкы жана арткы айнегинде бизде 7-17 деген белгибиз бар 7-чи группадан. Бирок сарык цветте жамашыракта инвалид адамдын коляскага отурган сүрөтү жабышырган. Ошого кирген акысы бар, ошо инвалидтерди ташып жүргөн ошондой машина киргенге акысы бар. Эреже плюс программасы соңуна келип жетти. Программабыздын алкагында биз сиздерге пайдалуу нерсени көргөзө алган болсок, биз албетте максатыбызга жеткен болобуз. Барыңыздар өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.